Эми коррупция деген оору экен, ага вакцинасын дагы ойлоп таап атабыз. Саламатсыздарбы? Сиздер көрүп жаткан видеодон кийин Акылбек Жапаров премьер-министр болуп тайындалган. Азыркы премьер-министр Акылбек Жапаров менен мурунку премьер-министр Игорь Чудинов жең ичинен жасаган шектүү схемалары тууралуу Политклиника медиасы ушул иликтөөсүндө айтып берет. Андыктан бизден алыстабай чогуу болуп туруңуз. Жаш балдар атышып, машиналарын талкалашып, алганда ала бересиң да, акчаң болсо ала бересиң да. Ана мен сиздичи алып каматам мен сиздичи. Акылбек Жапаров боюнча албетте анын коррупциялык иштери дагы бар. Аны дагы эл да билет, мен да билем жакшы. Ал боюнча сөзсүз жооп берет. Сокулук районунун жашоочусу Шааркүл Сапалова 12 жылдан бери 4 сотук жер ала албай чуркап жүрөт. 2009-жылы ал Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүнө жер тилкесин алуу үчүн кезекке туруп, арыз менен кайрылган. Ушу 5 сотукпи, 4 сотукпи, 5 жер участогун сурап, айыл өкмөткө Новопавловкага көп жолу кайрылдым. Бирок эмне себептен экени белгисиз. Көп адамдарга тийди. Бул жерде баягы коррупциялык неме иштеп кетти го дейм. Баягы каалаганына берип, каалабаганына акчасы жокторго бербей койду окшойт. Ошонун себебинен менин балдарыма жашы жетсе дагы буларга жер участогу тийбей калды. Бишкек шаардык мэриясынын жер ресурстар башкармалыгынын маалыматына таянсак, Бишкектин 4 району боюнча 6733 адам жер алуу үчүн кезегин күтүп турат. Ошол эле учурда атка минерлердин туугандары шаардын майлуу сүттүү жерлеринен болгондо дагы гектарлап жерлерди алышат. Биздин колубузга Бишкектин түштүгүндөгү Көкчар айылынан 28 гектар жер Чудиновдун буйругу менен трансформациядан өткөндүгү тууралуу кызыктуу документтер келип тийди. 28 гектар айыл чарба багытындагы жер калктуу конуштардын жерлери категориясына өзгөртүлгөн. Гектарлап жер алган кандай адамдар болду экен деп кызыгып көрсөк, ал жердин 18 гектары Акылбек Жапаровдун апасы Бегайым Саренжиевага жана 10 гектары Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарованын эжеси Зурабүбү Осмоновага таандык болуп чыкты. Бул жер азыр Айкөл конушу деп аталат. Көкчар айылы тарапта жайгашкан. Учурда конуштагы 4 сотук жер $40,000 өйдө сатылат. Ал эми 2011-жылдагы баа менен 4 сотук жер $7,000 кем эмес баага сатылган. Жерди Акылбек Жапаровга караштуу адамдар саткан. Конуштун тургундары Бегайым Саранжиеванын ишеним каты менен Элдар Алишеров бул жер тилкелерин сатканын айтып жатышат. Элдар Алишеров Акылбек Жапаровдун күйөө баласы, тагыраагы Акылбек Жапаровдун бир тууганы Талант Калчаевдин күйөө баласы. Мындан сырткары ар бир жер тилкесинин ээсинен Алишеров жана Жапаровдун башка адамдары Көкчар суу ишканасы аркылуу суу чыгарып беребиз деп $1000 чогултушкан. Бирок ушул күнгө чейин суу көйгөйү чечилбей келет. Мен өзүм 2016-жылы сатып алгам бияктан. Участокты 5 сотканы. Суу чыгарабыз деп, ошондо могу башынан жаңгырып атканда суу чыгарабыз деп $1000 отдельно алышкан да. Анан бир маалда суулар өчүп баштады. Жайында да. Bir jumada 1-2 жол өчөт. Не болду деп барсак эле насос бузулду, анан кийин бир текеси бузулду. Күчү жетпейт, эл көпсүңөр деп айтып баштады да. Анан $1000 бергенден кийин наразы болосуң да. Анан ушул жакта бир айтып калды, Ылдыйкы конуш Байсуу кошулуп алыптыр депчи. Ылдыйкы Байсуу деген конуш, анан ары жакта Көлбаева деген Көкчардан бир көчө кошулуптур деп айтып калды. Анан алар кошулгандан кийин суун баары ылдый жакка кетет. Өйдөн көчө бизде суу жок. Мен чынайсам билген эмесмин бул жер кимдики экен, Акылбек Жапаровдуку кимдики экен. Ишинде эле жок болчу. Ушул суу үзүүчү башталганда айтышып калды, бул баягы депутаттын жери, энесинин атында депчи. Анан кийин териштирип баштасак, ушул энесинин атында экен, Бегайым деген эже, Сарынжиева Бегайым, анан дагы бир эженин атында экен, Осмонова Зурабүбү деген. Алишеров Элдардан алганбыз, ал болсо бизге расписка жазып берген. Помимо участок алгандан бөлөк дагы $500 по тем временам 11-жылы алганбыз, 2011-жылы алганда $500 кошуп бергенбиз. Туда входило бүт соц немелер, жолду как положено жазып беребиз деген, свет,
суу, андан бөлөк дагы может быть шаарга кошулуп калабыз, ошол эки все коммуникациялардын баары кирет деген. Но, к сожалению, не то что коммуникации, жолду да карабайт, эчтеке кылбайт. Мына сууну болсо биздин балдарыбыз өзлөрү жасашат. Акылбек Жапаров менен кандай байланышы бар? Ошону айтып берсеңиз да. Мен кандай байланышы бар экенин билбейм, бирок ушул жерде деген мурун сат болчу да. Ошону деген бул өзүнө приватизация кылып алып туруп анан кийин баягы эметтер уже 2011-жылы апрелде Алишеров Элдардан сатып алган. Ошондо деген берде деген бул конушта деген жол да жок болчу, электр столбо да жок болчу, суу да жок болчу. Бирок ошол алганда Алишеров Элдар өзү эме мага расписка жазып берген болчу. Суун да киргизип берем, жолун да полностью жасап эмет берем деген эмеси бар болчу. Андан бери мына бул 14-15-жылдары гана только сууну киргизди. А электричество болсо ошол жылы только күзгө маал гана берилген. Андан бери мына жер биякта эчтеке деле кылышкан жок да буларчы. Бүт өзүбүз, ар ким өзүбүзгө эле жүктөлгөн эле жүк болуп калды да. Айкөл конушунун тургундары суунун айынан 2020-жылы кошуна конуштун жашоочулары менен мушташмак тургай атышууга чейин барышкан. Анан 2020-жылы бизде дагы бир эме болду, маселе суу боюнча. 2 айыл бияктан дагы кычашып мушташып калдык. Анан сууну өчүрдүк, график менен ичип атканбыз. Айткандай элечи. Анан биздин эле кошуналар жаш балдар. Бирөөсү келет дагы түшүнбөс болуп туруп, барып график менен ичип аткан суу көчөнүн эмесин кран жабат дагы өзүнүн эмесинде көчөсүнө бургулат. Өйдөнкү көчөдөн уруп келип эле, сен кандай акмаксың деп экөө чатакташып калып. Жаш балдар атышып, машиналарын талкалашып, лабой менен. Мен келгиче уже канжалап калыптыр көчө. Эл чогулуп, биякта 100 адамдай чогулуп калды да. Конуштун тургундары Акылбек Жапаровка бир канча ирет кайрылышкан. Ушул эле көйгөйдү чечип берүүнү суранышып, президентке дагы кайрылышкан, бирок мындан эч кандай майнап чыккан эмес. Бул боюнча Элдар Алишеровка телефон чалганыбызда алып жооп берип, Акылбек Жапаров менен Бегайым Саранжиеванын тууганы, тагыраагы күйөө баласы экенин мойнуна алды. Анын айтымында Айкөл конушундагы жерлерди сатканга жардам берген. Зура Бөбө Осмонова болсо жер тилкелерин кандайча алып калганын айтып берүүдөн баш тартты. Алганда ала бересиң да, акчаң болсо ала бересиң да. Рейсинде жок, макул болуптур. Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновдун шектөө схемалары ушуну менен бүтүп калды дейсизби? Жок, ошондуктан бизди кунт коюп угуп туруңуз. Машина сыноочу ачык акционердик коому Кан шаарында жайгашкан 14,8 гектар жери жана 30дан ашык имараты бар ишкана. Андан сырткары МИС акционердик коомунда айыл чарба багытындагы жерлер дагы бар. Баягы эле Игорь Чудиновдун 2009-жылдын июль айындагы номер 389 буйругу менен МИС ишканасына 200 миллион сом сууда берилет. Бул сууда дан тармагын өнүктүрүүгө багытталганы жазылган. Тагыраагы дан тазалоо заводун реконструкциялоого жана кант кызылчасынын уругун өстүрүүгө деп жазылган. МИС бул сууданы 4 жылдан кийин 8% жылдык үстөгү менен кайтарышы керек болчу. Бирок бул сууда кайтарылбай эле 2012-2015 жылдары 2 жолу пролонгация болуп, төлөө мөөнөтү жылдырылган. 2017 жылдын 29 майындагы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, комитеттин коррупцияга каршы кызматы коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Кылмыш иштин версиясы боюнча МИС акционердик коомуна 2009 жылы 200 миллион сом сууданын берилишин дагы 2 жолу төлөө мөөнөтүнүн жылдырылышы дагы мыйзамсыз болгону жазылат. Укук коргоо органдары бул кылмыш ишинин андан ары эмне болуп бүткөнү тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Бирок биз бул жакта дагы Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровдун издери бар экендигин аныктадык. Игорь Чудинов сууда берүү боюнча буйрук чыгарардан мурда анын кайненеси Тамара Шандецка МИС ачык акционердик коомунун акцияларынын
24%-ын Бишкек строй монтаж компаниясынан сатып алганын УКМК кабарлаган. Ошону менен катар эле Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарова дагы акцияларга ээ болгон. 2017 жылга карата УКМКнын маалыматы боюнча Акылбек Жапаровго караштуу адамдар МИС ачык акционердик коомунун 95% акцияларына ээлик кылып турган. Бизге келип түшкөн анонимдүү маалыматтарга ылайык, Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарова, Анара Жапарованын туугандары Чолпон Абдрахманова жана Мариван Абдрахмановалар анан биз туугандык байланышын иликтөөнүн жүрүшүндө аныктай албаган Асанбек уулу Адилет аттуу жаран акцияларга ээлик кылган. Бирок бул маалыматты башка булактардан тактоого мүмкүн болгон жок. Бара-бара акциялар Евразия Capital Limited компаниясына өтүп кеткен. Мамлекеттик финансылык көзөмөлдүн 2021 жылдын 10 мартына карата маалыматы боюнча МИСтин 98,3 акциясы Евразия Capital Limited компаниясына тийиштүү. Бирок бул компанияда дагы Акылбек Жапаровдун изи бар. Поликлиника буга чейинки Мальта, офшор жана 4 жылдыздуу мейманкана булар менен экономика министри Акылбек Жапаровдун байланышы деген иликтөөсүндө Тамас мейманканасына ээлик кылган Глобалика Holdings Limited компаниясы, МИС ачык акционердик коомунун 98% акциясына ээлик кылган Евразия Capital Limited жана Alphatronics Limited компаниялары офшордук аймак болуп саналган Мальтага катталганын жазган. Бул компаниялардын баары бир дарекке катталган жана баарына мальталык дагы бир компания Perfect Service Limited ээлик кылат. Бул компаниялардын Кыргызстандагы филиалдарынын баарын Акылбек Жапаровдун адамдары башкарат. Ачык булактардан биз Perfect Service Limited Мальтага компанияларды каттап, салыктарды оптимизациялоого жардам берген кызмат көрсөтөөрүн аныктаганбыз. Сөз болуп жаткан Дамас мейманканасы жайгашкан жер Чолпон Абдрахмановага таандык экенин аныктаганбыз. Бирок биз бул маалыматты аныктаган кезде Чолпон Абдрахманова Акылбек Жапаровдун балдызы болорун билген эмес болчубуз. МИС жана жер тилкелеринен сырткары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровдун дагы башка байланыштары бар. Алар чогуу 2015 жылы Бирбол партиясынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланышкан. Андан сырткары Игорь Чудиновдун уулу Родион Чудинов менен Акылбек Жапаровдун балдызы Чолпон Абдрахманова жеңил бетон ишканасына чогуу ээлик кылышат. МИС акционердик коому мамлекетке болгон карызын кандайча төлөгөндүгү боюнча мамлекеттик мекемелерге биз бир канча кат жолдодук. Ар бир каттын жообу ар башка. 2011 жылдын жыйынтыгы боюнча МИС ачык акционердик коомунун 207,5 миллион сом карызы бар болчу. Анын 192,6 миллион сому негизги сумма, калгандары пайыздар менен айыптык санкциялар болгон. 2017 жылдын 1 мартына карата Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин берген маалыматына караганда, МИС ачык акционердик коомунун карызы 237,8 миллион сом болгон. Финансы министрлигинин 2021 жылдын 15 мартына карата берген маалыматына караганда, МИС 200 миллион сом негизги сумманы төлөгөн, калган карызы 127,1 миллион сом болгонун билдирген. Ошону менен бирге эле Минфин поликлиниканын катына берген жообунда Чүй облустук сотунун жарандык жана экономикалык маселелер боюнча соттук коллегиясы 2020 жылдын 17 сентябрында МИСтен 29 миллион сом өндүрүү чечимин кабыл алган. Калган сумманы өндүрүү боюнча соттук териштирүү жүрүп жатканын айткан. 2021 жылдын 30 декабрында сот карызды өз каалоосу менен төлөө боюнча келишимге кол коюлганын билдирген. Минфин болсо калган сумманы өндүрүү боюнча соттук териштирүү жүрүп жатканын айткан. Журналисттердин берген катына карыз эмне себептен өндүрүлүп жатканы жазылган эмес. Бул эмне үчүн кызык? Анткени МИС акционердик коому айыптардан жана пениялардан бошотулуп кете тургандай мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип кеткен. Поликлиника Кыргыз Республикасынын 21 жылга карата республикалык бюджетти жана 22-23 жылдарга карата прогнозу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесинин 2 пунктуна бюджеттен алган карыз насыялардын негизги суммасын 21 жылдын 31 декабрына чейин төлөгөн юридикалык тараптар айыптардан, пениялардан жана финансылык санкциялардан бошотулат деген өзгөртүү киргизилгенин аныктады. Бул эгер МИС негизги карызын жапкан болсо, айып пенияларды төлөөдөн кутулат дегенди түшүндүрөт.
Мындай өзгөртүүнү ким киргизиши мүмкүн деп ойлойсуз? Албетте Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров ал кезде Жогорку Кеңештин депутаты болуп турган. Өзүнүн мурунку жардамчысы Марлен Маматалиев менен чогуу киргизген. Бул өзгөртүүлөр 2020 жылдын 31 декабрында күчүнө кирген. Бул боюнча биз Марлен Маматалиевден комментарий алуу үчүн кайрылганыбызда ал башка мыйзам менен чаташтырып кол коюп алганын, бирок аны кайра кайтарып алганын айтты. Көбүнчөсү чиновниктер болгон, сунданы бергендер кайра кайтарып берсин деп атканда. Айтып атам, ошондо анан жана сунуштар кирип атканда, бул сунушун кирип, мен биздин мыйзамга окшойт деп карап алсам, бул такыр эле башка нерсе экен, башка эле маңызды, анан башка эле мыйзамга жазылган сунуш экен. Мен кийин окугандан кийин отзывать этип алып койгом. Башка өлкөлөрдө лобби боюнча мыйзамдар бар. Эгерде чиновник же депутат өзүнүн кызыкчылыгындагы мыйзам долбоорлорун сунуштап өткөрсө, же өзүнүн компанияларын мамлекеттик сатып алууларга киргизсе, анда дал ушул мыйзамдын алкагында жоопко тартылат. Биздин мамлекетте дагы дал ушундай багыттагы мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу демилгеси айтылганы менен ал ишке аша элек. Эгерде ушундай жеке кызыкчылыктар кагылышы болсо, анда депутат ошондой маселелер каралып атканда катышуусу болбош керек. Ошол депутаттардын ошол маселелер каралып атканда ал катышпашы керек. Бул императив болуш керек. Ушундай мыйзам негизи керек. Эми мына 11-жылы биринчи кадам жасалгандан кийин жергиликтүү кеңештер боюнча, демек ал кадамды уланышы керек деп ойлойм. МИСТин адвокаты Виталий Устриков компаниянын учурда мамлекетке карызы жок деп билдирди. Бирок компания качан, канча сумма төлөгөнүн айткан жок. Документтер жок болуп кеткенин айтты. Вот вы представьте, что это было 10 лет назад, да? Угу. И вот это, да, и платили проценты все эти. А сейчас же этих документов нет, сколько там платили. Если бы мы не выплатили проценты, то наверняка бы у нас сейчас была совсем другая ситуация. Ну, проценты, значит, вы платили. Не, у организации же должны быть, да, информации у МИСа, какие-то документы подтверждающие. Нет, там, понимаете, там же определенная информация хранится определенный срок. Там 5 лет, что ли, или 3 года, а потом она, списывается, убирается. Пролонгация боюнча сураганыбызда юрист МИС дайыма алынган сумманы кайтарганга даяр болгонун, бирок МИФин өзү төлөө мөөнөтүн узартып салганын, бул насыя бергенден мамлекет гана утканын айтат. Вот вы говорите, что государство от этого выгоду получило. Какую выгоду получило? За то, что мы платили проценты за пользование этими деньгами. Хорошо было бы, если вы показали бы какую-то информацию, какую сумму заплатили, какую выгоду получило государство. А так сейчас без фактов получается. Государство получило. Знаете, если бы государство прибыли не получило, мы бы сейчас лишились всего имущества. Биз Минфинден 2009 жылы дагы канча компания суда алганын сурадык. Бирок 2 катыбызга жооп бергенден кийин Минфин суроолорубузга жооп бербей койду. Телефондо сүйлөшкөндө башка компания мындай багыттагы насыя албаганын билдиришти. Поликлиниканын журналисттери министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов менен байланышканга бир канча жолу аракет кылышты. Суроолорубуз жетип окушканы менен алардан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Акылбек Жапаров боюнча албетте анын коррупциялык иштери дагы бар. Аны дагы эл да билет, мен да билем жакшы. Ал боюнча сөзсүз жооп берет. Менин жанымда жүрсө эле ошол бойдон жооп бербей калат экен, же болбосо куткарылып калат экен деген бул туура эмес түшүнүк. Сиздер менен мен Дилбар Алимова, кесиптештерим Кымбат Турдубекова жана Рыспек Кылычбек кызы болдук. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.